Assalamu alaikum. Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен 7 март 2022 жыл апта күнгө дүйшөмбү. Көпчүлүгүңүздөр суранып атасыздар. Комментарийде да калтырып, жакшы просмотрлар да келип атат. Ушул валюталар курсу жөнүндө тез чыгарып туруңузчу деп тур. Атайын ушул да бир келечек тарапка келдим, Ош шаарынын келечек базар тарабында. Бул жакта дагы мындай алмашуу түйүндөр көп. Мындай ушул жактан бааларды билип алсак, азыркы убакытка карата. Лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Алдынан эле каналыбызды колдоп кубаттап деген. Мына бүгүнкү күнгө карата доллар 97 сом болуп жатат. Сатуу 99 сом экен. Орус рубль 85 тыйын, сатуу 99 тыйын. Бир казак теңгеси 19 тыйын сатып алуу, сатуу 20 тыйын. Юань бир гана сатып алууга коюлуп турат. Бир жерде бул жакта болсо сатып алуу 11 сом 80 тыйын. Анан тажик сомониси 7 сом 20 тыйын болуп жатат, 1 сомони. Ушундай жалпы көрүнүштө болуп жатат. Дагы бир аз басып көрөлү. Бул жерде дагы Кыргыз коммерциялык банк, Кыргызстан коммерциялык банк бар. Анда 97 сом 50 тыйын доллар сатып алуу, сатуу 98 сом 50 тыйын болуп жатат. Евро 105 сом, сатуу 108 сом 50 тыйын. Орус рубль 80 тыйын, сатуу 1 сом 10 тыйын. Казак теңгеси 15 тыйын, сатуу 22 тыйын болуп жатат. Ушул катардын оң тараптагы катардын бардыгы дээрлик көп эле ушул акча алмаштыруу түйүнү көбүнчөсү. Элдер ушул акча алмаштыруу түйүнүнөн дагы сурап билип бериңиздер деп энден атайын түштүк. Бул жакта дагы мындай курстар болуп жатат. Мындай курстар экен. Өзүңүздөр дагы керектүү моментинде паузага басып дагы көрүп алсаңыздар болот. Жакшы эже, кандай болуп атат? Өзгөрүүлөр барбы же жокпу? Доллардын курсу немелери? Так. Сүйлөшүп телефон звонок кылып калды бул эжеге. Мейли. Бул жакта да жакшы эжеке, кандайсыздар? Мен Машина Кейс каналынан биздин көрүүчүлөр суранып атты эле. Кандай болуп атат, өзгөрүүлөр барбы, жокпу, көрсөтүп коюңуз деп. Курс өзгөрүлбөдү бүгүнкүгө карата. Кечекидей элеби? Кечекидей эле дейт. Рахмат. Мынакей. Зерикпей көрсөтүп кетип атам сиздерге. Менин оюмча рубль бир аз көтөрүлүп калган сыйт. Ана банктарда сатуу кымбатыраак рубль. Бул алмашуу түйүндөрүндө сатуу бир аз арзаныраак экен. Мынакей эми жалпы ушундай көрүнүштө болуп жатат. Өз ой, сунуш, пикир, суроолоруңуздарды комментарийде жазып калтырыңыздар. Бул биз үчүн маанилүү. Көпчүлүк суранган ошондой видео чыгарылыштарды биз үзгүлтүксүз дайыма тартып турганга ар дайым даяр болуп турабыз. Ушу өлкөбүздө тынчтык, аманчылык болсун. Дагы жакында дагы чыгарылыш жасайбыз.